Бул жол Ташкентке бара турган жолдун эки чети. Ахангаран жолу. Ташкентке баратканда жолду эки жолдун четин жашылдандыруу үчүн тал, терек, ошондой эле кара жыгач, башка дарактарды тигишкен. Булар бизден айырмасы суунун проблемасын чечип коет экен. Астына тамчылатып суугаруу менен сууну чечип коюп, анан тигет экен. Бизде көрүнө эле мына тигип атабыз деп туруп, суусу жок эле тигип кое турган болсо, булар сөзсүз мына адыр, кайрак жерлерине ушундай бачокторду коюп, анан тосуп, анан суу беришет экен. Бизден айырмачылыгы ушунда экен булардынчы. Бизде дагы жылыга эрте жазда ура март айында көчөт тигип атабыз, мына көчөт тигип атабыз. Жылда кайтылган ошол нерсе тигилет. Бирок жылга кайра кайтылынат. Буларда көрдүңүздөр, мына ак бачокторду коюп тур, суу жок жерлерде, адырларда. Мында спринклер суу чачып атат. Бардыгынын астында суусу бар. Канча километр болсо ошонун баарына ушинтип, мына ишчилер азыр көлөкөдө дем алып, эс алып, чай ичип отурушат. Мында ишчилер шланган жүктөп коюп тур, трактор жүктөп кетип атат. Мына какыраган нар жагы какыраган эле кадимки биздин боз тоолордой тала. Бул жагына жаңы тигиптир. Астында шлангасы көрүнөт. Ушундай туугандар.